Иликтөөчү журналисттер Декларатор сайтына таянып, эң бай депутаттардын сап башында Жылдыз Садырбаева турарын маалымдашты. 2021 жылдын жыйынтыгы менен депутат айым дээрлик 106 миллион сом киреше тапканын жана бир нече кыймылсыз мүлкү бар экенин көрсөткөн. Чекит медиа депутаттын 25 жаштагы уулу өлкөдөгү эң ири компаниялардын бирине ээлик кыларын аныктады. Жылдыз Садырбаева парламентке 2021 жылы Ата журт Кыргызстан партиясы менен келген. Депутаттык кызмат менен бирге учурда Садырбаева дары-дармекти дүңүнөн сатуу менен алектенген LI компаниясынын негиздөөчүсү болуп саналат. Be Open Contracting маалымат базасына ылайык 2019 жылдан бүгүнкү күнгө чейин LI компаниясы мамлекеттик мекемелерге бардыгы болуп 225 миллион сомго фармацевтикалык каражаттарды саткан. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин депутатына ишкерлик кылууга жана коммерциялык уюмдун жетекчи органынын же байкоочу кеңешинин курамына кирүүсүнө мыйзам жол бербейт. Бул тууралуу Садырбаеванын өзүнүн комментарий алуу үчүн байланышканыбызда ал компаниясын ишенимдүү башкарууга өткөрүп бергенин жана баары мыйзам талаасында экенин билдирди. Бирок мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамга ылайык кызыкчылыктар кагылышы тууралуу сурообуз жоопсуз калды. Юрист Нурбек Токтакуновдун айтымында мыйзам жол бербегени менен депутаттар бийликке көрсөткөн кызматы үчүн аларга элдин эсебинен акча жасаганга мүмкүнчүлүк берилет. То, что компании аффилированы с депутатами, очень успешны в тендерах, ни для кого не секрет. За покорность правящей группе, за поддержание драконовских законов, за политические услуги президенту, депутатам и позволяется обворовывать свой народ. Эске салсак, пандемия учурунда өлкөгө вирустук инфекцияларга каршы арбидол дарысын да ушул Садырбаеванын LI компаниясы гана алып келери белгилүү болгон. 2020 жылы кандуу июль кезинде арбидолдун баасы 250 сомдон 850 сомго чейин көтөрүлгөн. Жылдыз Садырбаева депутаттыкка келе электе Facebook баракчасына бул сүрөттү жүктөгөн. Ачык булактарда анын жолдошу Нурбек Акжолтоев экени айтылып келет. Акжолтоев финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапыкеевдин агасы болот. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Нурбек Акжолтоев бир нече компанияны түптөгөн, бирок алардын басымдуу бөлүгү ишмердүүлүгүн токтоткон же башка ысымдарга кайра катталган. Учурда Акжолтоев LI компаниясына ээлик кылат, бирок бул фирма эмне иш кылары белгисиз. Анын идентификациялык номери дагы Юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн эмес. Жылдыз Садырбаева түптөгөн Фармамир компаниясына учурда анын уулу Элдар Жапыкеев ээлик кылат. Белгилүү компаниянын Инстаграмдагы баракчасында Бишкекте эле 100 дарыканасы бар экени маалымдалат. 25 жаштагы Элдар Жапыкеев уулу Британиядагы Стерлинг университетинде билим алган. Белгилей кетсек, уулун Батыш өлкөсүнө окууга жөнөткөн Садырбаева өзү чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун демилгелегендердин бири. Элдар Жапыкеевдин карындашы 23 жаштагы Айгерим Жапыкеева. Анын Facebook'тагы досторунун арасында Америка Кошмо Штаттарында жашаган колдонуучулар арбын. Ачык булактарда Айгерим Жапыкеева аттуу студенттин ысымы АКШдагы Пенсильвания университетинин биология адистигинде окуганы айтылат. Жылдыз Садырбаеванын бир тууган эжеси Элмира Садырбаева Diamond Steel жана Алтын Тилек ЖЧКларынын тең негиздөөчүсү. Бул компаниялар дагы эмне менен алектенери тууралуу маалымат жана алардын идентификациялык номерлери Юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөн эмес. Жыйынтык Жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Садырбаеванын LI компаниясы мамлекетке 100 миллиондогон каражатка фармацевтикалык товарларды саткан. Бирок мыйзам депутатка ишкерлик менен алектенүүгө жол бербейт. Эл өкүлүнүн уулу Элдар Жапыкеев атактуу Фармамир компаниясына ээлик кылат.